Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. 2022 жыл 30 май биз Жалал Абад областына караштуу Каракөл шаарынын Көкбел айылында турабыз. Көкбел ашуусундагы ушул мечиттин бет маңдайында турабыз. Биздин бул видео ролик тартканыбыздын себеби бул Көкбел айылындагы ушул мечиттин курулганына 12 жыл болду. 12 жылдын ичинде ушул жерге ушул Көкбел айылынын тургуну кол менен постоянно ушу суу ташыйт ушул жерге. Суу кичине эле адамдарга даратка жетип калып атат. 12 жыл болду курулганына. Анан ушул биз кайрымдуу мусулмандарга кайрылат элек. Келиңиздер, ушул Ош Бишкек жолундагы Көкбелди бардыгы билет. Бул мечитке көп адам келип намаз окуйт. Кайдыгер карабай ушул жерге бизге бир жардам берип койсоңуздар, биз ушул жерге дараткана жана суу чыгарайлы деп азыркы учурда мынакей пландаштырып турабыз. Азыркы учурда ушул акебиз ушул мечитке кол менен суу ташып жүрөт да. Анан ичте кичине айтып берип койсоңуз, беке өзү канча адам келип окуйт, бул жердин историясы кандай, кичине кыска маалымат берип кетсеңиз. Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына мен ушул жердин жашоочусумун, тургуну, ушекте төрөлүп, ушекте өскөм. Мына Кудай Таала мына насип кылып, мына жакшынакай мына мечитти куруп берди, ушу спонсорлордун негизинде. Анан ушуну биз каралбай кеткенине байланыштуу мына суу маселеси өтө начар болуп турат. Биз ушекти кичине ушу шартын түзүп бергенге ушу суу чыгарсакпы деген ниет кылдык эле. Мына айлана чөйрөнү караңыздар. Сал мыналарды көрктөндүрүп кичине мусулман бир туугандардын кичине көзүнүн купулу толот турган бир кичине жашылдандыруу кылып койсокпу деген ниет кылдык. Ушу ниетибиз ишке ашыш үчүн ушу бизге суу маселеси сал проблема болуп атат. Кол менен алып келем, ал азыраак эле адамга жетип калып атат. Бул жерде көптөгөн мусулмандар өтүп, мына дарат алып, ушу намаз окушат. Примерно күнүнө канча машина токтойт примерно? Примерно эле ушу бир эртең менен бир мындай минимальный эле санаганда бир 100дөн ашык машина токтойт. 100дөн ашык машина токтоп намаз окушат. Намаз окушат. Эми анын ичинде бир эле адам эмес. Кээде ар кандай 7ден 8ден, кээде 3дөн 4дөн болуп калат. Ар кандай да. Анан ушу дараткана маселеси ушу суунун чыкпагандыгына байланыштуу ушу дараткана маселеси сал бизге эме түшүп жаратып атат да. Ушу дараткана суу чыкса, ушу мындай мына территориябыз бар, ушу дараткана мына ачык асмандын үстүндө байкуштар дараталат. Мына кышында, жайында бизге сал эме ыңгайсыз сезилип атат. Ушуга бир өзүңүздөрдүн көз карашыңыздарды карап койсоңуздар мына маанилүү болот эле. Мына бекте дагы мына айылдын бир келиндери бар. Мына алар да мына жакшынакай өздөрүнүн салымын кошуп паластарды жууп атышат. Нурзат деген келинибиз бар, Бурулсун деген келинибиз. Ушуларга дагы багы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушуларга да кичине ыраазычылык билдирип койсом бу деген ниет болуп атат. Мына айнектерди жуушат, полдорду жуушат. Рахмат ушуларга, ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун. Эми бул жерден мындай да азыркы акебиз айтып кеткендей күнүнө 100 машина токтойт да. Күнүнө 100 машина токтойт. Курулганына 12 жыл болду. Анан бул жерде эми Кыргызстандын бир эле жолубуз бар да, Ош Бишкек бир эле жолубуз бар. Анан могу Көкбел ашуусун бардыгы билет. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүттөнөбүз. Ушул видеону ким көрсө ушул видеону да бөлүшүп коюңуздар. Биз азыр көрсөтөбүз сууну каерден тартыш керек, кандай кылыш керек силерге азыр мындай кыска маалымат берип кетебиз. Мына биз азыркы учурда ушул мечиттин оң жагына өттүк, түштүк тарап жагына. Бул жагы билесиздер кара суусу бул жерде. Анан бул жерде кичинекей айылдар бар, ушул жерден суу чыгарышкан булар. Ушу суунун жээгинен бир 5-6 метрден суу чыгат дейт. Глубинный насос коюп, ушул мечитке тартсакпы, ушул мечиттин ушул жерине могу бийиктикке емкость коюп, ошол жакта насос менен емкостко куюп, емкосттон азайган сайын кайра ошол суу куюлтура тургандай поплогу менен насос автоматический кылып коелу дегенбиз. Анан азыр суунун деңгээли менен могу мечиттин деңгээли болжол менен 40 метр болот бийиктиги. Анан ушуга насос жагына, ушу шлангилер тартканга, шлангилерди утепление кылганга жана ушул жерге сууну толтурганга емкостка жардам берсеңиздер абдан жакшы болот эле. Биз ушул видеого өзүбүздүн контактный номерлерди калтырабыз, счетторду калтырабыз. Биз менен прямой байланышып сурасаңыздар болот. Эмнелерди кыла аласыздар, эмне кыла алабыз деп бардыгыңыздардан
өтүнөбүз, ушул мечитке бир салымыңыздарды кошуп коюңуздарды абдан суранабыз. Бардыгыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.